Assalamu alaikum. Урматтуу эжекелер, кыздарым, балдарым. Урматтуу эжекелер деп баштадым, агайлар деген жокмун. Анан кыздарым, балдарым дедим. Мунун өзү адеп. Адамдын даражасы кадыры түшүп кете турган нерселер көп да. Бирөөнү бирөөгө жамандасаң, эч качан даражаң көтөрүлбөйт экен. Өзүң ойлошуң мүмкүн. Ректорго жамандап, айбир табам, президентке жамандап, айбир табам, элге жамандап, айбир табам. Бул сендеги ой экен. Бирок Алла Тааланын планы башкача экен. Кимди жамандасаң, даражаң ошончолук түшүп кете берет экен. Өзгөчө жаш баланын алдында. Өзүңдүн балаңдын алдында бирөөнү жамандасаң, даражаң ушунчалык түшөт экен, кайра мурда кылына келбейт экен. Адамдын кадыры даражасын дагы кетирген бир нерсе бул кечигүү. Адам кечигип тигилешиктен кирип, бул жака келгенчекти ошончо элдин алдында ушундай даражасы түшүп кетет экен, ар кимдин ичинде жаман ой болот экен. Ушунча адамды күттүрүп, саатын карабайбы, сүйлөгөнү адеп, кылганы бул депчи. Бирок мен силерден суранат элем, эч качан 1,5-да мага жолугушуу койбоңуздар. 2 спикер жазылып турган, мен айтканмын, 1,5-дан баштап ошол сүйлөсүн, мен 2ден өтүп барайын. Себеби 1,5-да мен өтө маанилүү ишим бар. Жаратканга ибадатым, аны эчтеке бузушун каалабайм. Менден сурабай программа түзөт, 1,5-га коет, мен аны таштап келе албайм. Аны таштап келсем, бирдемем кемип калгандай, бүтүнүм тешилип калгандай, кыжылатчылык менен жүрөм. Жүрөгүмө бир кир топтоп келгендей. Бизден сурабайт экен да. Бирок кийинки спикер келбептир. Ошон үчүн чындап жүрөгүңүздөрдү тазалап отуруңуздар. Эгерде кеч келсем, күттүрүп койсом. Бүгүнкү тема адеп жөнүндө экен. Адеп, маданият сүйлөй беребиз, бирок өзүбүз деле түшүнбөйбүз. Адеп эмне, маданият эмне? Эжекелер отурат. Салт менен адепти алмаштырып алганбыз. Мисалы, бир жака барыптыр, кыргыздар айтат экен, буларда адеп жок экен. Неге дегенде аксакалын төргө өткөзбөйт экен. Негизи аксакалды төргө өткөзүү бул кыргыздын салты. Адеп боюнча улуубу, кичүүбү, карыбы, жашпы, бош жерге келип отуруш керек. Элестетип көр. Адамдар тамак жеп атат, колдору май, кызы сөзгө кирип алган, бул менен шерик, бул менен шерик. Бул бир теманы баштап алган. Ортодо мамиле курулуп атат. Эшиктен бирөө кечигип келип, баардыгын тургузуп, өт эле өт, кет эле кет, сен бул жака жыл. Буну эдиш тап келип кой, бул жака бир сервис, сервировканы жаңылап койгула, бул өтө адамдарды ыңгайсыз жарата турган нерсе. Бирок бул кыргыздын салты. Адеп боюнча керек болсо пайгамбар алейхиссалам бош жерге отурган. Анын сахабалары эшиктен кирген мезгилде ордунан турган эмес. Бул сыйлабастыктан эмес. Пайгамбар алейхиссалам уруксат бербегендиктен. Болбосо пайгамбар алейхиссалам отурган араба кулап баратса, биз таш издеп дөңгөлөгүнө коюп коебуз деп таш издесек, сахабалары, анын шакирттери башын коюп токтотконго даяр болгон. Көзүн тике караган эмес. Түкүргөн жерге жеткизбей кармап калганга даяр болгон, бирок ордунан турган эмес. Эмнеге? Ошого тарбиялаган. Кайсы жер бош болсо, ошол жерге барып отургула деген. Бирөөнү тургузуп барып отурган бул чоң адеп канча туура келбейт, бирок бул биздин салтыбыз. Ошон үчүн салт менен адепти аралаштырып албаш керек. Экөөнүн тематикасы эки башка. Адеп дегенде антпе, мынтпе, тигинт, мынт, улууну урматта, кичүүнү сыйла, муну бар тавтология. Муну угуп жүрөсүңөр, угуп келгенсиңер, уга да бересиңер. Бирок адептин 4 негизи бар. Ушуларды эстеп калгылачы. Биринчи негизи, сен менен байланышты үзгөн адам менен сен байланыш түз. Адеп эмне үчүн кымбат? Сакташка кыйын болгон нерсе кымбат болот, оңой нерсе болсо кымбат болбойт эле. Азыр айтыш оңой, сен менен бирөө байланыш түзүп атат. Сен аны менен байланыш түз. Биринчи эрежеси ошол. Сен менен катташка менен катташ оңой эле. Сага сиз дегенге сиз деш оңой эле, салам бергенге салам бериш оңой эле. Чайга чакырганды ордуна кайра чайга чакырып коюш оңой эле. Бирок сени жерип атса, болбогон жерден таарынып атса, мамилесин үзүп атса, ошондо да жароокер билип мамилени сактап калган эң чоң адеп ошол. Азыр канча туугандын ортосунда мамиле үзүлүп калды, канча достор катташпай калды, канча кесиптештер карашпай калды. Яйланайын, бул азап, тозок эмеспи? Кесиптеш деген кесиптеш, ошо менен өмүрүңдүн тең жарымы өтөт. Иштеген жериң бул экинчи үйүң, ырыскы тапкан жериң. Ошол жердеги адамдар, жыты сиңишкен адамдар, табакташ адамдар, сен аны менен жүздөшпөй жүрөсүң, сүйлөшпөй жүрөсүң. Эмнеге? Болбогон жерден, бирөөнүн ушагын уктуң, бирөөнүн сөзүн уктуң, бир жерден адашып калды, билип билбей сүйлөп алды, тултуюп, пултуюп мамилени үзүп койдуң. Ал келип жароокер болуп мамилени сактап калыш аракети кылса жакшы, бирок ал дагы ийилгенге ийилгин, баалап берген атаңдын не деп коет эле, асмандан түшкөн пир эмес,
какайганга какайгын, баалап берген кул эмес дегендей бир сөздөр бар го. Ошон үчүн эң жакшы нерсе, мамиле бирөө үзүп атса, сен ошол мамилени түз, мына ошол адеп. Экинчиси, бирөө зулумдук кылса кечир. Бирөө зулумдук кылса кечир. Зулумдук кылганда кечириш өтө кыйын нерсе. Эки нерсе бар. Биринчиси кечирүү бар. Экинчиси жөн эле кечирдим деген сөз бар. Өзү башка, сөзү башка. Сен бирөөнү кечирдим деп айттың, бирок бир кез келет, баары эскертесиң да. Сен мурда ушинтиң эле, эсиңде бар, мен кечирген болчумун. Демек сен кечирген жоксуң. Кечиргенден экинчи эстетилбейт ал нерсе. Кийин турмушка чыгасыңар, күйөөңөрдү бир кечиресиңер, анан кайра кайталап айта бересиңер. Ошол дагы турмуштун бузулушуна кадимгидей себеп болот. Бүттү кетти, бул уруш, бул талаш бүттү кетти, экинчи кайра ачылбаш керек. Кийинки разборканын темасы өзүнчө, мурдагы теманы кошпогула. Мусордан алып чыгып, кайра сен дасторкондон койгондой эле нерсе. Ал бүттү кетти. Денең кирген нерсе денеңден чыкты, аны кайрып келе албайсың. Ошол сыяктуу эле нерсе. Ошон үчүн зулумдук кылган адамды кечирген бул өтө маанилүү нерсе. Бирок коркконуңдан эмес, адамгерчиликтен, адептен кечир. Эгерде сен Майк Тайсон менен мушташып кеттиң, Майк Тайсон сени бир коюп жыгып койду, туруп Тайсон мен сени кечирдим деп айтсаң, ал кечирим эмес, ал айласыздык. Ал кечирбесең деле айлаң жок, эчтеке кыла албайсың. Колуңдан келип туруп, күчүң жетип туруп кечирсең, чыныгы кечирим ошол. А берки болгон айласыздык. Ушул экөөнүн айырмасын кадимкидей билип алыш керек. Анан албетте адилеттик бар. Кечирбей деле койсоң болот. Адилеттик боюнча мыйзам сен тарапта. Адилеттик издесең болот. Бирок мунун жолу татаал, душман ашырасың, нервиң кетет, соттошуп, оттошкондордон тегеле жыргаганды көргөн жок. 10 жылдан бери соттошкондор келет бизге. 20 жылдан бери соттошкондор келет. Акчам да түгөндү дейт, нерв да түгөндү дейт, кадыр да түгөндү дейт, байланыштар дагы ушунчалык кыжылат болуп кеттик деп айтып келишет. Ошон үчүн кечирген барго эң жеңил нерсе ошол. Ушу кечиргенди үйрөнгүлө, азыр жүрөктөн чечим чыгаргыла. Кимге таарынсаңар ойлоп койгула, ошону дароо кечирем, азыр барып кечирим сурайм. Кечирим сураган барго бул өтө улуу сапат. Бизге кыйын көрүнө берет, кантип мен ошонун алдында пас кетемби, төмөн кетемби, айланайын. Бийиктик бул моюнду кекирет жүрмөс, бийиктик бул кичипейилдик, ызат аброй ошого жараша болот. Анткени даражанычы акчада көтөрбөйт, сени фигураң, кийимиң көтөрбөйт, кызматың, илимиң, билимиң, илимий даражаң көтөрбөйт, жараткан көтөрөт. Алла Таала көтөрбөсөчү, ошончо байлыгың, бийлигиң, ошончо даражаң менен кор болуп каласың. Бирок жараткан көтөргөн, Алла Таала көтөргөн даражаны башка эч ким түшүрө албайт, ушуга ишенип коюңуздар. Алла Таалага эмне жагат? Кичипейилдик жагат, анткени текебердик жараша турган бир гана Алла Таала өзү. Башкабыз бардыгыбыз кемчиликтүүбүз. Улуу сөздө уят жок. Эмнеден жаралдың эле бир эстеп кой. Эмнеден жаралдың эле? Эми улуу сөздө уят жок. Бир тамчы суу өзүң жиркенген суудан жаралгансың. Чын айтам, эми калганын айтпай эле коеюн. Азыр мен деген сулуу, мен деген келишкен жигиттер, ичиңерде эмне бар? Элестетип көрбөйсүңөр? Кокус, бир талаа түздө, муктаждыкта эчтеке жок болуп, тиш жуган паста болбосо 3-4 күндө акыбалың кандай болот? Ошону бир эстеп көрчү. Мен Муздалифада болгомун, ажылыкта. Бир күн сыртта жатасың. 1-2 күн жуунбайсың. Сыртта жатканда менин бир миллионер досум бар, өзү чоң имараттарды салып жүргөн. Чоң супермаркеттерди салып жүргөн. Ошо жерден бир картон кагаз таап алып аябай сүйүнгөн. Ал жерде бай кедей деп бөлүнбөйт, бардыгы ихрам деп койт, бирдей кийинген, бирдей акыбалда, бир шарты ошол эшикте түнөшүң керек. Адам бир күндө кадимкидей жуунбаса, үйү жок болсо, ушинтип жүрө берсе, машакатта жүрсө, бомж болуп калышы бат эле экен деп ошол жигит айткан мага. Ошон үчүн экинчиси эмне экенин билдиңер. Зулумдук кылгандарды кечириш ушул чоң адеп. Анан адилеттик издеш, өзүңдүн акыңды талашыш. Бул деле уруксат берилген нерсе, бирок жолу узак, душман ашырмай, нерв кетирмей, ден соолукту кетирмей, авирди кетирмей, өмүрдү кетирмей, жакындарды кыжылат кылмай, ушул сыяктуу нерсе. Ошон үчүн жакындарга жеткирбей, ким кечирсе утуп келген. Мисалы, пайгамбар алейхисаламга Таифта кандай кордук көрсөттү эле, тишин сындырып, таш бараңга алып, ушундай мубарек жүзүнө кан жалаткан. Периште келип атпайбы? Алла Таала сенин буйругуңа мени баш ийдирип койду. Кааласаң 2 тоону бириктирип көмүп коюн ошол шаарды, жок кылып коюн. Айтып атат, жок, күнөө буларда эмес, күнөө менде, мен жеткизе албай, мен түшүндүрө албай койдум. Буларда күнөө жок. Ошондон кийин Таифтыктарды 10 жыл, 5 жыл күттү. Качан ошолор бир кырсыкка учурайт экен, балекетке учурайт экен деген жок. Качан келет экен, качан барлашат экенбиз, качан кайрадан жүзүшөт экенбиз деп күттү. Ошол сыпат, мына ошол чоң адеп.
Үчүнчүсү, сага бербегенге сен бер. Эжекелерге айтайынчы, сизге бербегенге сиз бериңиз. Бизде эмне? Өлүм көрөн өткөндө тойго чакырбай койду, мен да чакырбайм. Түкүнчөгө жолук салды, мага салбай койду, эмкеде келсин, мен да салбайм. Учурашпай койду, сен да учурашпа. Бүт, айланайын, учурашкан менен учурашыш оңой эле. Бергенге бериш оңой эле. Адамдык качан болот? Бербегенге бергенде, кылбаганга кылганда. Ошол адамдык. Айвандык өзүнө жараша. Ырылдасаң алды ырылдайт. Бырылдасаң мышык деле бырылдайт. Адамдык ошол. Жакшылык ар кишинин белгиси деп коет, Жакшылыкка жамандык көр кишинин белгиси деп коет. Жамандыкка жакшылык эр кишинин же болбосо көл кишинин белгиси деп коет. Ошол өтө чоң адеп. Анан дагы бир нерсе, сенден моралдык дагы, материалдык дагы зыян жетпесин. Кыргызчасы атыңан дагы, затыңан да, сөзүңөн да, өзүңөн да, көзүңөн да, колуңун да, бутуңан да зыян жетпесин. Материалдык зыянды билем, бирөөнүн акчасын алып койдуң, бирөөнүн жерин кертип алдың, бирөөнүн машинасын мыйзамсыз, азыр бүт Кыргызстанда ошондой. Мен машинамды алдырып ийдим, үйүмдү алдырып ийдим, $100,000 алып койду, жакын эле жүргөн досум, курбум, бүт Кыргызстанда ошондой. Ыйлап жүргөндөр бар, сыздап жүргөндөр бар, бир жерди эки адамга сатып койгондор бар. Экөөнү уруштуруп коюп, экөөнүн акчасын жеп жатат тиякта. Кантип жыргайт ал? Бул дүйнөдө жыргабайт, акыретте жыргабайт. Ишенип коюңуздар. Арамдан бакыт тапкан эч ким болбойт. Сүрөтү бакыт көрүнүшү мүмкүн, бирок ишенип коюңуздар, ал эч качан бакыт таппайт. Кесепет өзүнө да тиет, жакындарына тиет, укумдарына тиет. Ошон үчүн материалдык зыянды түшүнөм. Эми колуңдан тиет, бирөөнү бир муштадың, бир тептиң, айтып койдум го, бир байлыгын алып койдуң. А моралдык зыян деген эмне? Оюңда бирөө жөнүндө жаман ойлоп койдуң го, ошол моралдык зыян. Бирөө тамтаңдап баратат. Тамтаңдагандын баары эле маса эмес, ишенип коюңуздар. Мен болгон окуяны айтып берейин. Ысык көлгө бараткам чоң иш чарага. Бир жерден ушундай көңүлүм айланды, чын айтайын, окшудум. Ал жака барып отурдук, чоң иш чаранын башында турабыз, президенттик аппараттын бөлүм башчысынын орун басары болчумун. Өзүмө келе албай койдум. Барып отурам, көзүм караңгылашат, кайра келем. Менин начальнигим барып, Тарыновдор, Нуржигит, мен тосуп талган жок, учурашкан да жок. Адам ден соолугунда проблема болгондо бирөө менен иш болбой калат. Эми бирөөнүн орус менен бирөөнүн иши жок. Айтат го, башы оорубаганын Кудай менен иши жок дейт. Оор кадырын соо билбейт дейт. Начальнигим мага таарынып жүрөт. Ошол начальник азыр мага начальник эмес, жөнөкөй эле адам. Бүгүн чакырыптыр, алдына чуркап барам. Мен азыр депутатмын, ал жөнөкөй эле адам. Анын мага минети бар, тарбиялаган, мектебинен өткөнмүн, бир мезгилде өкүмдөрүн аткарганмын. Аябай сыйлайм, урматтайм. Жөн гана Нуржигит деген сан айтам. Сиз айткан жака барам, сиз айткан убакытка деп айтам. 6:30 деди эле, бирок 6:00 бүгүн комитеттин чогулушу бар экен. Азыр телефондон ага айтып коем. Ушунчалык мага таарынган эмне себептен билесиңер? Мен өзүмдү аябай жаман сездим. Ошол бойдон келдим, үй бүлөмдү алып барып келе коеюн бир жака деп, бир майрамга. Үйгө машинаны араң айдап барганмын. Жер кадимки айланып атат. Аялым машина айдаганды билбейт ал мезгилде. Жолдон бирдеке болуп кетемби деп араңдан зорго жетти. Үйдө бир күн жаттым, тамакты ичким келбей калды. Айланайын, алдыңда тамак турса, ошону ичкениң бул чоң дөөлөт экен. Болсо, аппетитиң болбосо болду, эчтеке эмес ал сага. Аялым жалдырап отурат, жеп койчу, ичип койчу. А мен урушуп атам, кыйкырып, мен жебейм дедим го, көзүмө көрсөтпө деп атам. Мен жакшы көргөн тамактар. Ошентип отуруп 2-3 күндөн кийин бутума турдум, басканда кадимкидей мастай басып калыптыр. Ошондо таң калдым, мен бир кезде семинар өткөн адам элем. Мен бир кезде ушундай иш-чараларды кылчу элем, чоң кызматта иштедим эле, карате менен машыккам десем, адамдар мага ишенбейт эми деп оюм ошол келиптир. Билбейм, көзбү же башка нерсеби. Ошондо бир жолу мешитке баратсам, аркамдан бирөө мына мас эмнеге баратат деп ойлоптур. Ошон үчүн көргөн көзүңө ишенбе. Тамтаңдап бараткандын бардыгы мас эмес, арак көтөрүп бараткандын бардыгы алкаш эмес. Бутылканы балким баласы дене табысып ошого шыбаганап бараткандыр. Ошон үчүн жаман ойлош бар го, бүтүсү жаман ойлоштон башталат. Чото көз карашы бузулду, өткөндө мынтип коюптур, мындай деди, жөн айткан жок, каяктан билесиң? Жакшылыкка жорой турган 1000 себеп бар, жамандыкка жорой турган бир себеп тандайбыз, адам ошондой экенбиз. Төртүнчүсү мына ушул. Албетте, напсy өч алууну каалайт. Бирок өч алууну жок кылыш үчүн текебердикти жеңиш керек. Көпчүлүк ойлойт эми, текебердик десе эмне? Текебердик бул тарыхтагы эң алгачкы күнөө. Шайтандын текебердигин билесиңерби? Ошо текебердигинен улам ал шайтан болуп калды. Биринчи күнөө адам өлтүрүү, зина, ушак айтуу, бирөөнүн бирдекесин уурдап коюу, акысына кирүү эмес. Эң чоң текебердик
Эң чоң биринчи жасалган күнү ушул текебердик. Анан көпчүлүк ойлойт, кичипейликте силерде эски кийинген, каткандан жеген жөн. Айланайын, сен эски кийинип, каткандан жеп деле эки сыпатың болсо сен текеберсиң. Эки сыпатың болсо. Биринчи кайсыл нерсени айтып берейинби? Сен эгерде өзүңдү бирөөдөн жогору койсоң, мына ошол текебердик. Акыбалы ошол, койчошон деп сүйлөгөндөр бар го, ошол текебердик. Оюңда да мен мындан жогорумун десең, бул текебердик. Сен каяктан билесиң? Ал балким олуядыр. Түндөсү барып алып туруп түн менен уктабай намаз окуган адамдар. Бирөөгө бир кайрымдуулук кылып ошосун жашырып жүргөн адамдар. Норвегиялык бир миллиардердин сүрөтү чыккан. Ушунчалык жупуну жүрөт экен. Ушунчалык жупуну жүрөт экен. Өзү метродо жүрөт экен, коомдук транспортто жүрөт экен, кийими деле жөнөкөй. Ойлосоңор керек бул жмот экен, ошончо миллиардер болуп туруп. Жок, адамдарга аябай көп жардам бериптир. Үй жокторго үй бериптир, ооругандардын операциясына жардам бериптир, канча адамдарды окутуптур, канча адамдарды чоңойтуптур, жетимдер үйүнө, карылар үйүнө. Бирок ошону эч кимге айтпаптыр. Эч кимге айтпаптыр. Ошон үчүн өзүңдү бирөөдөн жогору койсоң, бул текебердик. Экинчи, дагы бир нерсени айтайынбы? Бирөө акыйкатты айтса, акыйкат экенин билип туруп кабыл албасаң, ошол да текебердик. Бирөө менен айтыша кетесиң. Түшүнүп атасың, сен туура эмес, ал туура. Болуп эле айтыша бересиң да. Бизде депутаттарда дагы бар. Айтыша кетебиз, тигил туура, сен туура эмес, болуп эле талаша бересиң. Талашуу адамдарды жүрөктөрүн алыстатып коет. Ошого текебердиктен алыстай турган биринчи кадамды айтып берейинби? Биринчи салам бер. Салам айтсам мен жооп берем. Өзү салам айтпайт деп жүрбөш керек. Ким биринчи салам айтса, биринчи кечирим сураганга да жөндөмдү. Биринчи салам айтканга жараткандын ыраазычылыгы ушунчалык, мээрим ушунчалык болот. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Салам айтуу менден сага жакшылык жетет, жамандык жетпейт деген убада жөн эле нерсе эмес бул. Экинчиси, жараткандын атын эскертип атасың. Салам деген аманчылык, тынччылык деген сөз. Үчүнчүдөн, жакшылыкка чакырып атасың, адеп көрсөтүп атасың, бир туугандыкты куруп атасың, ортого мээрим, мухаббат көпүрөсүн куруп атасың. Салам ушунчалык сонун нерсе. Душманыңа да биринчи салам айткан, ортодогу муздун 50% эрип кетет. 4-5 жолу салам айтып кой, сенин душманың доско айланат. Ошон үчүн саламды жайыткыла деген. Таанысыңбы, тааныбайсыңбы, баарына салам айткыла деп айткан. А биз азыр тааныгандарга да салам айтпай калдык. Ошондой заманга келдик. Көрмөксөң болуп өтүп кетесиң. Анан десең, көрбөй калыптырмын деп жалган айтып, дагы бир күнөөгө батып атасың. Анан маданият деген тема бар экен, туурабы? Маданият деген эмне? Азыр опера, балет, театр, мен маданият министри болгонмун. Опера, балет, театр, мага койсо искусство министрлиги деп айтат эле. Опера, балет, театр, маданият деп атабыз, бирок маданият деле бул адеп акылак, жүрүм турум. Бул Мадина деген шаарда билесиңер да, пайгамбар алейхиссалам сахабалары жашаган. Алардын колунан жамандык келген эмес, тилинен жаман сөз чыккан эмес, көзүнөн жаман бир назар чыккан эмес. 10 жыл бою, ондогон жылдар бою бирөө бирөөнүсүнөн арызданып келген эмес экен. Антип койду, мынтип койду, алдап койду, жеп койду деп. Мына ошол маданият. Ошол маданият. А биздеги азыркы заманды мен айтпай эле коеюн, эмне эле болуп баратабыз. Жөнөкөй тил менен айтканда, инсан эркин төрөлгөн, туурабы? Эркин төрөлдүң. Каалаганча бас, бирок бирөөнүн коросуна кирип кетпе, ошол маданият. Кыйкырсаң болот, бирок бирөөнүн кулагынын акысына кирбе, ошол маданият. Кыйкырганга акың жок деп айта аламбы? Бирок азыр бирде кыйкырбайсың, эмнеге? Анткени менин акымды ойлоп атасың, ошол маданият. Айванга бул боло берет, мөөрөйбү, өкүрөбү, зөңгүрөйбү, бирок адам башка бирөөнүн акысына кирбеген, башка бирөөнүн укугунун чегарасынан өтпөгөн, мына ошол маданият. Ошон үчүн үйрөнгөндө жалаң эле өзүңөрдүн акыңарды үйрөнө бербегиле. Үйрөнгөндө башка бирөөнүн акысына үйрөнгүлө. Өзүнүн акысын үйрөнүп алып, өзүнүн укугун үйрөнүп алып сүйлөгөн адам бул өзүмчүлдүк, ал маданият эмес. Башка бирөөнүн акысын үйрөн, ошого кирбегенди үйрөн, андан кийин өзүңдүн акыңды сүйлөй бересиң. Айтат го, бирөөнүн акысын бер, бирок өзүңдүн акыңды жараткандан сурап ал. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Үй бүлөдө деле ошол, сен көңүл бөлбөйсүң, антпейсиң, мынтпейсиң. Күйөөсү дагы тамак жасабайсың, тамагың супсак. Мына жерде эжекелер отурат. Бардыгыбыз мактанабыз, 2 балам бар, 5 балам бар. Айланайын эркектер. 5 балаңбы, 10 балаңбы, сен ал бала үчүн эмне кылдың? Төрөлүшүнө себеп болдуң. Төрөлгөн күнү жөн эле жууп достор менен дуулдадың. Анан роддомго апарып чыгарып койдуң. Андан бери жалаягын жуудуңбу, жууган жоксуң. Бир көтөрдүңбү сороду? Эмиздиңби, тамак бердиңби, жуундурдуңбу? Жөн эле мактанып жүрөсүң, 4-5 балам бар. Бирок ошого бир рахмат айтпайбыз. Кыргызда рахмат айтып коюш уят нерсе да. Аялым сага чоң рахмат. Ушунун баарын кылып атасың. Күйөөм сага рахмат. Мен үчүн иштеп атасың, күн түн деп жүрөсүң, багып атасың, кийим десең кийим. Жок. 10 жылда 1 жыл айтканын кылбай койсо, сенден жакшылык көрбөдүм деген сөз угат да.
Атаңарга рахмат айткандар барбы? Апа, барып айтып койгулачы. Апа, сизге чоң рахмат. Апаң кадимкидей сүйүнөт, атаң кадимкидей сүйүнөт. Жок, апага рахмат айтпаш керек да, өлгөндөн кийин айтыш керек да. Көрүндө отуруп ыйлаганча, апа сизге чоң рахмат. Азыр айткыла бар. Азыр айткыла. Телефондон апа, билбейм, эртеңкиге калтырба да, анткени эми жаман айтпай жакшы жок, эртеңкиге ким жетет, ким жетпейт бир Алла таала билет. Эртең сага жетеби же сен эртеңге жетесиңби, бул чоң маселе. Ошого күн сайын рахмат айтып, көңүлүн көтөрүп, бизде ушул айтыш оңой нерсе да. Оңой нерсени кыйын кылып алганбыз. Сөзсүз өлгөндөн кийин көрүндө отуруп алып, ата сага рахмат, мен адам кылдың, мен билбей жүрүпмүн, тирилсең ата башкача болот эле дейбиз. Мен деле атам өлгөндөн кийин кадырын билип атпаймынбы? Бир жолу 5 нерседен өппөпмүн. Ата сени жакшы көрөм деп айтпаптырмын. Атаке деп да айтпаптырмын. Аябай чоң арман кылам. Эми көп узартпайын. Дагы бир маселе. Харун Рашид деген падыша болгон экен. Ошол падыша ал азыркы Испаниядан баштап Кавказга чейин башкарган киши болгон. Ушунчалык чоң падыша болгон, кадыры да чоң болгон. Анан эч ким жокто түн ортосунда анан күзгүнүн алдына барып айтыш экен: "Эй, Харун" деп, өзүнө өзү. Сен болгону бир карапайым адам элең, малчы элең. Эми сени падыша десе, ошого эсирип кетпе, алданып калба. Каяктан жаралдың эле, каякка барасың, өлгөндөн кийин акыбалың кандай болот? Азыр ичиңде эмне бар? Талаада калсаң эмне кыласың? Көп эле андай кыла бербе деп, өзүнө өзү басынтып, өзүнүн ордун өзү көрсөтүп турган. Ошонун акыбетинде Харун Рашид бир дагы согушта жеңилген эмес экен. Балдарым, адеп ахлак бизге азыр аябай керек. Адептин дагы бирдекесин айтып коеюн. Эй, өч алба дегенден көрү, кек сактаба дегенден көрү кечирип кой деген жакшы. Негатив айтпагыла да, өч алба деген өч биринчи айтылып атат, анан ал, анан кийин ба кошулуп атат. Жаман нерсе айтыла берсе таркап кете берет. Бизге тарбия бергендер дагы, эй, уур болбош керек, акмак болбош керек, жалкоо болбош керек. Ушул сөздөр менен жалкоолук да кирип атат, уурлук да кирип атат. Түкүрбө, какырба, таза бол. Башка кеп бул. Даратканага киргенде аркаңдан кирген адам сага каргаш айтпасын. Кыргыз айтат го, жара чыккырды. Чын, ошон үчүн жара оорулар көбөйүп атат бизде азыр. Айланайын, Манас атам аякты чапкан, буякты чапкан, улуу элбиз деп мактанганды билебиз. Даратканага кирсең, бир япон келип анан ошондо эле билип коет кандай эле экенин. Япондун даратканасында отуруп алып тамак жесең деле эчтеке болбойсуң, чын айтайынбы? Ушулардан баштагылачы балдар. Ооздон чыга турган нерсе бар, чыкпай турган нерсе бар. Кайсы учурда чыгарыш керек, аны да билиш керек. Азыр кыздардан бери түкүрүнө баштаптыр. Ошон үчүн мен дагы баягы негативтерди айтпай эле коеюн. Кудайым жүзүңөрдү жарык кылсын, эки дүйнөдө даражаңарды бийик кылсын. Анан бир окуяны айтып берип, азыр эле устатым айтып берди. Илгерки падышалар элди аралап, шаарды кыдырып жүрүшчү да түндөсү. Күндүзү да түндөсү да жүрүшчү эле. Түндөсү бир падыша элди аралап жүрсө, бир адам өлүп жатат экен. Ошончо адам, ошончо эл, ошончо калаанын калкы эч ким карап койбоптур. Анча-мынча түндөсү өткөндөр айланып өтөт экен. Анан адам өлүп калыптыр го десе, падыша жакындабай эле коюңуз. Эмне болду? Жок, падыша экенин билгизбейт да, бага жакындаба, эмне болду десе, бул өтө бузук адам дептир. Кандай бузук адам? Чындап эле бузук адам. Чындап элеби? Бул адам дептир, өмүр бою күн сайын арак сатып келип арак ичкен адам болчу дептир. Экинчиси күн сайын бузукулук кылат эле. Бул жакта бир эси жок жаман аялдар бар, ошолор менен бузукулук кылат болчу дептир. Анан эми эмне болсо деле адам да өттү кетти, адам деген айкөл болуш керек, кечиримдүү болуш керек деп, эптеп-септеп жардамчы таап алып, падыша экенин эч ким билбейт. Үйү кайдада көтөрүп барат экен. Аялы күйөөсүнүн өлүгүн көрүп бир ыйлап айтат экен. Мен Алла менен ант берем, бул сен олуясың деп өлгөн күйөөсүн айтат экен. Аялынчалык билбейт баягы кишилер. Сени аялынчалык атаң да билбейт, апаң да билбейт, бир туугаң да билбейт. Ошон үчүн падыша да аялына падыша боло албайт, аалым да аялына аалым боло албайт. Аял сени башкалар көрбөгөн акыбалдарда, ыйлап атканда, алсыз учурда, ооруп жүргөндө, кыжылачылыкта, жүдөп турганда, какап турганда, оозуңду ачып уктап атканда көргөн. Ошон үчүн кадырың болбойт. Эми кадырың болбойт деп айтпайм, бирок аял деген аял. Анан айтат, эгер аялы мактаса, ошого ишенсең болот. Эл мактаганга ишене берме.
Айтат, сен ойлаясың, мен ант берем дейт. Элдин баары жамандап атат го, араккор болгон экен, бузук болгон экен деп атат го десе, туура дейт. Бул өзү темир уста болуп иштейт эле дейт. Күн сайын эртеден кечке иштеп келип, акчаны таап келип, дегенде бир бөлүгүн бизге берет эле дейт. Бир бөлүгүн бизге берип, үйгө калтырып, анан калган акчасын экиге бөлөт эле дагы, күн сайын барып тиги дүкөндөрдөн арактарды сатып келет эле дептир. Үйгө келип, талкалап, төгүп, Кудайга шүгүр, ушуну ичпей калды адамдар. Ушуга мен себеп болдум деп аябай шүгүр айтат эле. Анан калган акчасына жаман 1-2 аял бар, үйлөрүнө барып тыкылдатып, бирөө келсе эшикти ачпай эле койчу, мына акчаң деп акчаны берип келет эле. Адамдар ошону көргөн. Анан мен айткам, эмне сен ушинтип атасың? Өлсөң, сенин жаназаңа адамдар келбей коет, жаназаңды окубай коет дегенди айткан дейт. Көрөсүң, менин жаназамды падыша өзү окуйт, элдин баары катышат деп. Ошо мезгилде падыша үстүндөгү кийимин чечип, мен падышамын, элдин баарын чакыргыла, жаназасын окуйбуз деген экен. Сен бир жакшылыкты кылсаң, кайненең үчүн кылба. Жараткан үчүн кыл. Макталайын деп кылба. Чын, бирөө мактасын деп сен, бирөө рахмат айтсын деп жакшылык кылба, бирок бирөө жакшылык кылса рахмат айтып унутпа. Ушундай эрежелер бар. Ошон үчүн жүзүңөр жарык болсун, экинчи бийик болсун. Эң адептүү өлкө бололу. Мен бир сөздү айттым эле, ушу менен бүтүрөйүн. Интернетти максатсыз ачпаган өлкө бололу. Улуулары кичүүсүн таптаган өлкө бололу. Кичүүлөрү үмүттү актаган өлкө бололу. Бүткүл дүйнө суктанып мактаган өлкө бололу. Илим менен жаштарды таптаган өлкө бололу. Улууларды угалы, айткан сөзгө туралы, Америкадай финансы державасы, Россиядай аскер державасы, Кытайдай экономика, технология державасы болсак дагы биз кыргызстандыктар түкүрбөй, какырбай, сөгүнбөй, бирибизди кечиришип, жумшак сүйлөп, жылмайып, таза жүрүп, адамдардын көңүлүн оорутпай, бирөөнүн акысына кирбей, адептин, маданияттын, ыймандын державасын куралы. Чоң рахмат.